Абдиз мырза, мен суроо бар. Маалымат айтып кеттіңіз, ташырып өткен балдарға айттым, ыргып багыла деп. Ушул туурабы? Туура. Ал кимин таштар эле? Таштар. Эшиктеби же коронун ичиндеби? Биз 150 метр резиденция жетпей болгон окуя болду. Резиденция 150 метр. А сиз кирдиңизби ичине? Жок. Кирген жоксузбу? Мен жеткен жокмун. 150 метр ошол жерде кордон туруптур, заслон. Анан кийин балдар ок атып атыптыр деп айттыңар. Ал кимиси мурун ташыргыпты, кимиси мурун ок атты. Мен барсам, бул окуя болуп аткан учур экен. Эки тараптан ар жактан ок атылып атыптыр, бер жактан ташыртылып атыптыр. Ташырып атыптыр. Анан ошону өзүңүз кандай мамлекет ошол органды жетекчиси катары бааладыңыз да ошондой нерселерди? Ал жерде баалаганга да мүмкүнчүлүк болгон жок. Чындыгында бир гана максат болду, кан төгүлүп кетпесин деп. Ушул максат менен. Демек, сиздин айтыңыз, мен кайтарып коеюн. Айтыңызга караганда, тышта, коронун ичинде эмес, тышта туруп ташыргытышты. Жолдо, чоң жол. Таш жол. Бизге түшкөн маалымат боюнча ташыргыткан ичинде болду деп айтты да? Жок. Ошону кайсысы туура, кайсысы жалган? Мен билбейм ичинде кандай болгонун. Бирок мен баягы өзүм барганда ошо резиденция 150 метр жетпей ошондой кагылыш болуп атканын көрдүм. Бир чоң мамлекеттик маанилүү тармактын жетекчиси катары Атамбаевдин мен барбайм, керек болсо атышам деген сөздөрүнү кандай сиз кабыл алдыңыз жеке адам катары? Туурабы же туура эмеспи? Мен чындыгында ал кишинин айткан сөзүнө же кылган ишине баа бере албайм. Мен ойлойм, азыр тергөө жүрүп атат, тергөө өзүнүн чечимин чыгарсын. Анан кийин мындай бир баа бергенге мүмкүнчүлүк болот. Мен ал кишиге иш аракетине баа бере албайм. Мен баа бер деп сураган жокмун. Өзүңүз жеке адам катары кандай ошону ойлодуңуз? Жеке адам катары, мурунку тармактын жетекчиси катары ошону кандай ойлодуңуз? Чындыгында мен андай жөнүндө баа берген жокмун дагы, эч кандай бир ойго келген жокмун. Ал учурда. Эч баа бербей эле анан барып ошол жерге бардыңыз да? Моралдык колдоо кылмадым. Анан биздин уккан маалыматтарга караганда сиз жарадар болду деп уктум. Неден жарадар болдуңуз? Желим ок менен бутка тийди. Ал кайсы жерде мындай фиксация болуп? Фиксация биринчи врачтарда жазылып калдыбы ошолор? Лебединовка тест кызматы обработка кылды биринчи. Себеби алардын скорый помощь ошол жерде жайгашкан экен. Анан кийин аларды түшүрүп, бул борбордук скорый помощька алып келишти. Машина менен. Бул жерден обработка кылышты. Андан кийин болсо Бенецитовго барышты. То есть дагы тактап, сиз тышта, короодон тышта 150 метрдей аралыкта ошо жаракат алдыңыз да? Бул чындыкпы? Ооба, фиксациянын баары бар, видео фиксация бар. Фиксация бар. Себеп дегенде бизге түшкөн дагы маалыматтар боюнча сизде окшо жарадар андай октон алганы жок деген да өзүңүздүн октоңуз да туурабы? Эми Кудайга койдум андай бааны. Атак документтердин баардыгы бар да? Рахмат.